Саламатсызбы эже, сизди бүгүн көрүп жатканыбызга аябагандай кубанычтабыз. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен дагы сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сиздерге терең ыраазычылык. Өзүм ошол Апаз Жумабул атындагы Көк Жар жалпы билим берүү орто мектебинин социалдык педагогу болом. Шашенова Медина Урановна. Ушул соц педагогду 3 жылдан бери ушул ишти аркалап келе жатам. Ушул иштин аркасында ушул азыркы учурдагы коомдогу кыздарга болгон мамилени мен үчүн дагы бул көйгөйлүү маселе болуп турат. Ошондуктан сиздер менен кызматташуу бул бизге бир чоң пайда алып келет деген ишеничте сиздер менен байланыштым. Чоң рахмат эжеке. Алгач биздин федерация тууралуу, Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясын кайсыл жактан билип, анан байланышып, бүгүнкү иш-чаранын негиздөөчүсү, мындайча айтканда түзүүчүсү болуп жатасыз. Мен деле ушул маалыматты Facebook баракчасынан көргөм. Мен буга чейин эле көп бир жарым жыл болуп калса го маалыматтарды көрүп байкап, бирок бул эмне болду экен деген суроо болчу. Анан бир күнү ушул Facebook баракчасына жаздым. Сиздер кандай уюмсуздар, эмне иш аткарасыздар деп суроо бердим. Суроомо жооп келди. Сонун маалыматтарды айтып берди, кандай иштерди алып барарын. Анан ошол алып барылган иштердин негизинин жыйынтыгы менен анан бул алып барылып жаткан иш-чаралар биздин мектептин кыздарына дагы, биздин мектептин кыздарынын өздөрүнүн укуктарын билсе, өздөрүнө сый урмат мамиле кылса, өздөрүн баалай билсе деген максатта анан сиздерди чакырдым. Чоң рахмат эже. Бүгүнкү биздин тренингибиз кандай деңгээлде өттү? Сизге эмнеси менен тренингибиз сизде өзүнө көңүл бура алды? Биринчи кезекте эле кыздарга өзүнө болгон ишеним, сөзсүз түрдө өзүнө ишене билүүсү керек. Кыздар азыркы коомдо жана ошондой эле кайсыл учур болбосун өзүнө так туура максат коюп, ошол максат менен гана багыт алышы керек деп ойлойм. Ал үчүн булар азыр жаш өсүп келе жаткан жеткинчектер, ага коом багыт бериш керек. Ошол багыттардын эң жакшы бир багыты болду деген ойдомун. Чоң рахмат. Мына бүгүнкү күндө кыздарга болгон зордук зомбулук өз кулачын кенен жайып келип жатат да. Бул кыздарга болгон зордук, деги эле зордук зомбулуктун тамырын кыркуу үчүн ар бир кыргыз жараны эмне кылышы кажет? Бул маселе чындыгында карап келгенде аябай чоң көйгөйлүү маселе. Бул нерсени бул иш-чара менен гана жоюп коюу такыр мүмкүн эмес. Бул нерсе үй бүлөдөн башталат. Биринчи, бул мектептеги, сырттагы болуп жаткан иш-чаралар бир гана багыт, көрсөтмө десек эле болот го дейм. Баланы биринчи жан дүйнөсүн, айланага болгон көз карашын, бул ата-эненин милдети. Ата-эне баланы мыкты инсандык сапаттарга ээ кылып тарбиялап чыгышы керек. Ошондуктан үй бүлөдөгү маселелердин бири бул үй бүлөдөн балага тарбия берип, билим берип, коомго жакшы жагын көрсөткөн инсан кылып даярдап чыгышы керек. Бул ата-эненин милдети деп ойлойм. Чоң рахмат эжеке. Сиз жалпы кыргыз кыздарына өз кеңештериңиз менен бөлүшө кетсеңиз, каалоо тилектериңиз менен. Мен эми азыркы учурдагы кыздардагы биринчиден өздөрүнө ишенимдүү болсо, туура так максат койсо, анан ошол максатка карай гана талпынып, анан сөзсүз түрдө кыргызга кеңештерге туура кабыл алуу менен ал биздин кеңешибиз, кыздарга азыркы берген маалыматыбыз, азыркы берген жакшы багытка өндөгөнүбүз бир гана ошол кыздардын гана келечеги үчүн, кыздардын жакшы турмушу, өзүн коомдо лидердик сапатка ээ болгон мыкты кыргыздын кыздары болсо экен деген максатта гана иш алып барып жатабыз. Ошол максатыбыз ишке ашып кетсе эле кыздарга ошол нерсе эң негизги болсо керек деп ойлойм. Сөзсүз түрдө кыздар ишенимдүү болушубуз керек жана коомдо биз өзүбүздү эркин алып, өзүбүздүн оюбузду так айтып, анан сөзсүз түрдө улуулардын насаатын кабыл алышсаңыздар эле кыздар бул чоң жетишкендикке жетет деген ойдомун.
Чоң рахмат эжеке, маегиңизге чоң рахмат. Ар дайым эле кыздарга жол көрсөтүп, багыт көрсөтүп, кыздарды колдоп жүрө бериңиз демекчибиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Бул биринчи гана биздин иш алып баруубуз болуп атат. Бул чек эмес деп ойлойм. Биздин коомдогу кыздардын келечеги бир гана кыздардын өзүндө эмес. Бул баарыбыздын биргеликте колго алсак, мен ойлойм бир чоң жакшы жетишкендиктерге жетебиз деп. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат эжеке.